Құранды жатып оқыса болобу? Құранды қойып уктасам жакшы уктайм. Просто дептир. Рахмат жоғыңызға. Негизи Құранды жатып укса да болот, ооба. Бирок жатып окуганга болбойт. Құран оқуын адеби эмне кылат? Кыбылага карап отурасыз, таарат менен. Колуңуздан келсе, мындай чөк түшүп отурганга аракет кыласыз. Эгерде бутуңуз уктап калчудай болсо, анда монча эле малдашты окунуп, жашынака отуруп алып, Құранды окуй бересиз. Ал эми угуу маселесине келгенде, жатып уксаңыз да боло берет. Эгер коюп, мисалы айталы, Бакара сүрөсүнүн башынан аягына чейин окусаңыз, баягы адам руханий кызалат болгондо, кээде адам өзү Құран окугусу келет. Пайгамбарыбыз деле кайсы бир сахабага айтат го, мага Құран окуп берчи десе, ал сахаба айтат, Құран сизге түшсө, анан кайра мен окуймунбу десе, ооба, мен сенден уккум келип атат дейт. Бул табигый нерсе да, адам бирөө окуса, ошону уккусу келет. Ошол сыяктуу Құранды уксаңыз да болот, жатып да, туруп да, басып да зикир чалат дейт го, Куранда аяттарда. Ошол сыяктуу жатып алып уксаңыз болот, бирок көңүл бурасыз. Көңүл буруп, жан дүйнөңүздү төшөп, ушундай мемиреп Куран угуп, анан уктап калсаңыз боло берет, бул эч нерсе болбойт. Тескерисинче Куранды коюп коюп, анан бияктан бакылдап сүйлөп, тияка шакылдап сүйлөп, андай кылган болбойт. Курандын адебине жатпай калат.